Ассаламу алейкум, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кандайсыздар, амансыздарбы? Биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапалак Унаа базарынан баштайбыз. Бул алгачкы видеобуз. Бүгүн 27 июнь 2021 жыл, аптагүнгө жекшемби. Азыр ушул жол четинде унааларды айрым-айрымдарына баасы такталган унааларга токтолуп, сиздерге көрсөтүп кетемен. Могу Nexia бирден баштай берели. Кореяда комплектациялар жакшы болот. Гидравлика, электропакет, туманниктер, кондиционер бар. 1995 жылы чыгарылган. 85 000 сом. Мында карана мына жакшы эле. Фар сынып алыптыр. Поворотник тараптары. ВАЗ-2107 2011, объемы 1.6. 95 000 бе? 95 000 сом кеми бар дейт. Кыргызстандын номери. Дөңгөлөктөрү, арканкылары жайкы, алдыңкылары жай. Жок, арканкылар кышкы экен, алдыңкылары жайкы. Так, Opel Vectra. 1996 окшойт. Объемы 1.8, 120 000 сом. Deo Nubira 1 1998, объемы 1.5. Коробка механика 150 000 сом деп атат. Катараны өтүш сәл кыйыныраак болуп атат. Көрсөтүп берели. Электрогүзгүлөр 4 айнектен электро көтөргүчтө. Так, кондиционер да бар болуш керек буларда. Ушунун жанында Matiz 1 1998, 110 000 сом. Ауа райда күн аябай ысык, 35 градустан да жогору болуш керек. Мен оюмча агадан да көтөрүлмөкчү. Так, көбүнчөсү баасы жазылбай эле турат экен. Opel'ди канча деп атасыздар эже? 200 000 Opel Signum. 200 000 сом. Коробка автомат 2003 жылы чыгарылган, объемы 2.2. Бензинби же дизелби? Бензин экен. Уланта берели. Мына ушу бардыгында тең ушу баалары жазылбаптыр. Сеникиби? Канча деп атасың? 70 000 кеми бар дейт. 1996, кыймылдаткыч төлөмдө 1.5. Кузовду жасаса болду. Кузовду жасаса болду деп атат. Дагы бир Lanos экен, а? Бул дагы. Ак Lanos. $1997, объемы 1.5. Бул да Корея. Баасы канча болуп атат? 110 000 сом. Так, бу Ford Mondeo болуш керек. Адашпасак. 2002, объемы 2. Так, $2200. Айтмакчы, могу айнектерде сизде көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы билбейм. Майда спиралкалар турат. Булар аябай жакшы. Кышындасы мотордун ысыгына карабастан эле кнопканы басып койсоңуздар, айнек жылытылып тез эрийт. Ошондой функциялар менен. Люк бар. Корректировка фар 3 режимде, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Подогрев сидений, кондиционер. Климатта экен бул. Автофункциясы менен бир зоналуу жакшы. Ford Mondeo тура эле. Liftback кузов, фаркоптагы бар. Анда жакшы эле, комплектация жакшы эле болот Ford'тордо. BMW 3-серияда. Сыртынан жакшы эле көрүнөт. Жылы
жазбаптыр жылын. Кыймылдаткыч көлөмү 1.8, бензин, коробка механика. 150 миң сом. Эми 90-жылдын ортолугунда болсо керек. Айтмакчы, урматтуу көрүүчүлөр, биздин да канал аркылуу дагы ушул унаңыздар сатсаңыздар болот. Ушул эгер машина базарда көрүп атсаңыздар, мен дагы 3-4 саат ушул машина базарда болом. Биздин кызматыбыздан пайдаланып, унаңыздарды жарыялаңыздар сатууга. Биздин байланыш номерлер 557 06 59 06 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Эми жолдун карама каршы жагына өтүп, бул жакта унаалардын бааларына көрсөтө кетейин. Мо 07 турат. 1984, объему 1.6, 65 миң сом. Маалымат катары көрсөтүп коелу, Kia Sportage суранып калышат. Баасы жазылган эмес. 1994, объему 2, коробка механика. Ээсинин байланыш номери 755 19 09 04. Deunexia 2, Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес, туманкалар жок. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган тиштерди. 2011, объему 1.5, 120 миң сом. Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. Жана ушунун жанында Opel Astra Универсал. $1995, объему 1.6, 140 миң сом. Люк бар. Да бир Opel Astra, бул да универсал, түсүлө башка экен. 1991, объему 1.6, 75 миң сом. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мо Kia да сатылыптыр. Kia Clarus дейт. 1995 дедиңизби? 2002 бардыгы эле накадуу экен. 2001 дейт. Коробка механика экен. Салондору 35 миң сомго сатылыптыр, мынакей. Көрдүңүздөр. Назар. Lada Priora, Россия темир номеринде. 2007 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1.6. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, корректировка фар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Так, подлокотник, подогрев сидений жок экен. Жылы 2000 канча дедиң эле? 2007, баасы канча болду эми? 80 миң сом, кеми дагы бар дейт. Приораны сурагандар ушулар. Тез арада сатышым керек деп атат. Телефон номериңди айтып кой. 703 06 26 29. Сатылбай калса кайсы жакта болот буна? Базарда болот бүгүнгө. Бүгүн кечке жок, өзү дейм. Жалал абад да. Эгер бүгүн сатылбай калса, Жалал абадтыктар алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болуп калат. Жалал абадка кетет экен мына. Так, бул жактарда ушу баасын жазышпайт да мындай көпчүлүгөчү. Болсо катарынан тартып кете бермегилем. Силер үчүн ээлери өздөрү деле отурбайт. Lanos 1 1998, Корея. Кыймылдаткычын көлөмү 1.5,
110 000 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болушунча ушу кыска убакыттын ичинде нуска кылып тартканга үлгөрдүк. Башка видеолорубуз, бүгүнкү тартылган видеолорубузду көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө кызыктуу, сапаттуу кылып тартканга аракет жасайбыз.